аял өзүнүн күйөөсүнө баш ийүү. Бул албетте жогору деңгээлде. Жада калса күйөөсүнүн ыраазычылыгы аял үчүн бул ата-энесинин, аялдын өзүнүн ата-энесинин ыраазычылыгынан дагы жогору турат дейт. Айтканыбыз, бул сабактарыбызда айтканбыз. Караңыздар. Эмне үчүн десе, анткени пайгамбар хадис айтат, эркектин аялдын алдында көп милдеттери бар дейт. Көп акылары бар дейт да. Ошол акылар болгон себептен, жоопкерчиликтери көп болгон себептен ушундай артыкчылык берилген. Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бима фаддалаллаху алейхим деп Алла Таала Кур'ан аят айтат. Ниса сүрөсүндө эркектер аялдарга караганда күчтүүрөөк дейт. Фазилеттүү деп башка бир аятта келет. Анткени Алла Таала аларды фазилет кылып койду. Бул биздин каалообуз эмес. Бул деген менен сүнүп аялдар төмөнгө уруу эмес. Жок, бул деген эркектерге сыйыл урмат көрсөтүү аялдар үчүн. Ошондой эле ислам дининде аял затын ушундай төргө көтөрүп сыйлагандай эч бир дин жок башка. Көптөгөн адамдар угуп калабыз. Мисалы христиан диндерден же баптисттерден башка дин өкүлдөрүнөн угуп калабыз. Аялдар ушундай ислам дининде кордоп эле жүрөт, үйүндө эле отурат, эчтеке чыкпайт. Жанагындай. Ошентип айтышат да. Жок, бирок андай эмес. Ар бир мусулман үй бүлөсүндөгү аял зат бул ханыша сыяктуу. Мисалы ханыша менен бир мамлекеттин жанагындай ханышасы болсо, эч ким аны менен кол көрүп өбүшүп учурашпайт. Туурабы? Алыста кармап, жана аралды сактап, жок, сыйырмак менен. Ал анча-мынча көчөгө көп чыга бербейт ал. Үйүндө отурат. Ханышанын эмес, туурабы? Эми аялдын абалы ошондой болот ислам дининде. Караңыздар, ханыша сыяктуу. Ага башка чочун эркектер менен өбүшүп, кол кармашып учурашуу, ал дурус эмес. Деги эле динде. Муну бизден адилеттүү, баардык нерсени билген даанышман зат Алла Таала билет жакшыраак. Ошол нерсе бизге шарият, Алла Таала муну шарият кылып, дин кылып бизге берген муну.